Assalamu алейкум. Биз Canva программасы менен иштеген улантабыз. Бүгүн биз видео жасаганды үйрөнөбүз. Анын үчүн ушул Canva'нын экрандагы видеого келебиз да ошону басабыз. Басканыбыздан бул жерде видео шаблондорго туш келебиз. Бул жерде кандай шаблондор бар. Ошолорду биз өзүбүз алышыбыз керек же 0дөн баштап өзүбүз түзсөк да болот да. Ошону каалагандай кылып өзүбүз түзө алабыз. Анын бул жеринде биз видеонун настройкасын кое алабыз. Ал кандай болуш керек? Мисалы үчүн ушуну баса турабыз. Видео 16:9, видео Facebook, видео сообщение, мобильный видео, видео коллаж, видео YouTube, анан видео реклама для ленты ушуларды карап өзүбүзгө жакканын түзөбүз. Бирок биз негизинен видео 16:9 дегенди басабыз. Бул жакшы размер болуп эсептелет. Анан кааласаңар ушул жерден бесплатно шаблондорду алсаңыздар болот же өзүңүздөр түзсөңүздөр болот. Өзүбүз түзүш үчүн создать пустой дегенди басабыз. Басканыбызда жана презентация түзгөн деле болот. Азыр бул жерге бизге биринчи дизайнды өчүрүп коелу. Карайбыз. Ашыкчасы бул жерге бизде мондай кнопка келип калат. Анан мондай бир бет канча секунд кармалыш керек ошону көрсөтүп турат. Азыр бул жерде 5:2 деп турат. Ушул нерсени коюп коет. Буну басканыбызда бул кыймылга келет да. Демек бул кыймылы жүрөт деген сөз. Кандай кылабыз? Биз плюс белгисин басабыз. Кааласак бул жерден биз шаблондорду алсак болот. Өзүбүз шаблон түзүп. Бул жерде шаблондор, даяр шаблондор бар. Ушуларды биз алсак болот да. Мисалы, win дегенди басып койдум. Эми буну көрөлү кандай болот экен. Бастым. Бассак мондай болуп келди да. Кайра плюс белгисин басабыз. Анан бул жерден башкаларды карайбыз. Өзүбүзгө жаккан. Же муну тандап койсок болот. Мына түштү. Көрөсүздөр, бул жерде эми биз тексттерди өзгөртүп коюшубуз керек. Бул так. Чынында. Айта кетчү нерсе, даяр шаблонну колдонгондо бул видео болгондуктан мунун ичиндеги тексттерди биз өзгөртө албайт экенбиз. Ошол тараптарында бир ойлонуп коюш керек. Эми азыр кийинки шаблонду карап көрөлү. Бул шаблондордон биз мол сөздөрдү өзгөртө алабыз. Себеп дегенде бул жерде өзгөртө турган бар. Кээ бирки видеолордун тексттерин өзгөртөбүз, кээ биркini өзгөртө албайбыз да. Ошого карап туруп, өзүңүздөр ала бересиздер да. Азыр муну карайлы. Көрдүңүздөрбү, бул жерге биз видеону алып келип койсок болот экен да. Муну көрдүңүзбү? Бунун ичиндеги өзү бир видео экен. Ошон үчүн биз ушуга сырттан бир видео алып келсек болот. Анын үчүн бул жерде загрузкага киребиз, ушул жерден видеону карайбыз. Эгер бизде видео азыр пока жок деп атат. Галереядан алып келишке туура келип атат. Бул жерден биз бир видеону алып келебиз. Муну басайлы и добавить. Интернетим жакшы иштейт азыр.
Ошол себептен азыр видеода көчпөдү. Негизинен ушундай шаблондорду алып туруп өзгөртсөк болот. Азыр мына биринчидеги бул текстти өзгөртөлү. Маалымат деп өзгөртүп койдум. Андан кийин бул жерде сегодня наш день дегенде бүгүн биздин күн деп өзгөрттүк. Андан кийин бул жерде азыр тексттерди өзгөртө берели. Бул жерден текстти өзгөрттүм. Бул жерде текстти да өзгөртөбүз. Бул текстти өзгөртөбүз. Кийинки текстти өзгөрттүк. Эми акыркысын. Тексттерди биз жаздык, бүт баарын. Эми бул жерде видеолорду өзгөртүш калды. Плюс белгисин басабыз. Галерея деген тандаймын. Ошол жерден бир видеону басып добавить кылабыз. Эми көрөбүз. Биздин видеобуз көрдүңүздөр, аркасына келип түшүп калды. كنت آتيها غروبا وشروقا ميتا في بحور الغي والإثم. Эми бул жерге биз ушуга видео алып келишибиз керек да. Анын үчүн да плюсту басабыз. Анан бул жерден биз бир видеону тандашыбыз керек. Болушунча кыскараак тандаган жакшыраак болот да. Кыска видео. Бул видеону тандайлы. Добавить на странице деген бар. Ушуну басабыз. Биздин видео азыр келди. Просто көрсөтпөй деп да. Интернеттен начар болгон үчүнчү. Ушуну басып туруп видеону. Бул тоголок алып келе турган болсок, мына көрдүңүздөр, тоголоктогу филотовый, биз карап турган сүрөттө филотовый, видео филотовый, ошону коюп койсок, ошонун ордуна түшүп калат өзү. Эми бул жерден коебуз. Бул жерде видео болот өзү, просто мага көрүнбөйт эт. Себептен да менин интернетим начар, ошого көрсөтпөй атат. Мына бүттүк, бул жердин бүт баарын бүттүк. Эми буну көчүрүп алыш үчүн эми буну көрө турган болсок, муну басабыз. Ушуну бастым.
Кийин видео кетет. والإثم غريقا. Бүттүк, эми муну көчүрүп алышыбыз керек. Көчүрүп алыш үчүн биз жана көрсөткөн бул баскычты басабыз. Бул баскычты баскандан кийин бизде скачать басабыз. Скачать басканда бул жерде тип файла дегенди биз imp3-ни тандайбыз, андан кийин бул жерде скачать басабыз. Азыр биз бул тандаган шаблон бул премиум версиясында дейт. Буну биз тандай албайт экенбиз. Буну тандаш үчүн биз сатып алышыбыз керек. Кыскасы, ушул жерди басабыз, анан скачать басабыз. Анан видео imp3 деген коюп туруп скачать бассак, жанакындай болуп көчөт. Көчкөндөн кийин анан биз видеону каалагандай кылып колдоно беребиз. Жакшы экен. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Кийинки саатта дагы ушундай кыска видео ролик жасагандай көрсөтөм.